качандыр бир кезде күн батыштан чыгат дегенди уктуңуз беле? Анда сиз туура эле угуп турсуз. Кантип эле ушундай да болмок беле деген илимпоздор бул нерсени космосто эксперимент жүргүзүп көрүштү. Мына бул биздин планетабыз космосто тынымсыз, мына бул пластилин сыяктуу чимирилип айланууда. Мына ошондуктан күн сайын күн дагы өз ордунан чыгып, кайра өз ордуна батып аткандыгын көрөбүз. Эми элестетип көрүңүз, биздин жер шарыбыз бир калыпта айланып атып эле кокусунан 180 градуска тескери айланса эмне болот? Бул учурда биз күндүн батыштан чыгып аткандыгын көрөбүз. Кайдагы фантастиканы айтпагалачы. Жер шары кантип эле 180 градуска тескери айланып кетсин дегендерге мына бул экспериментти көргөзүп берели. Буга чейин илимпоздор космосто көптөгөн эксперименттерди жүргүзүп келишкен. Ал эми жакын аралыкта жер шары кандайча 180 градуска тескери бурулуп кетиши мүмкүн деген суроого жооп издеп келишти. Мына бул космосто жүргүзүлгөн эксперименттер. Бул бурамалардын кыймыл аракетине көңүл буруңуз. Ооба, сиз туура эле көрдүңүз. Бурама түз чимирилген жок. Космосто эмне чимирилбесин, баары бир ал 180 градуска тескери бурулуп кетүүдө. Таң калыштуу бул космостун мыйзамы илимпоздорду жарга такады. Балким айланып аткан нерсенин бир жагы салмактуураак болгону үчүн мындай кубулуш болуп аткандыр деген илимпоздор бир саамга талаш тартыш жаратышып, акыр аягы жер планетасы дагы жумурткадай тегиз эмес экендигин аныкташты. Мындай нерсе эч качан болбойт. Кантип эле ушундай болсун дегендер үчүн эң акыркы жыйынтыктоочу жооп. Атүгүл бул нерсени Аллах Таала ыйык Куранда өзү дагы эскертет. Ал күнү дуа кылып, Аллахтан кечирим сурап, жалбарып, ыйлаганы менен ал күнү баары кеч болуп калат. Бирок кайгырбаңыз, себеби кыямат кайын боло элек. Кечиримдүү, боорукер, мээримдүү болгон Аллах сизди күтүүдө. Тоодой күнөөлөрүбүз болсо дагы, аны сезип, Аллах Тааладан кечирим сурап, Аллах Таалага жакындап, мейли күнөөңүз жок болсо дагы, жөнөкөй эле ушул видеону көрүп аткан көздү берип койгон Аллахка ыраазычылык билдирип, ыраазы болуп, башыбызды жерге коюу ушунчалык оорбу? Келиңиз, терең ойлонуп, бүгүндөн баштайлы.